Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жалпы кыргыз элим, боордошторум, жердештерим. Эфирде кайрадан эле Prod Mix KG каналы. Мен сиздер менен Асхат Айсыракунов жана менин операторум Адлет Мухтаров. Ыйык Рамазан айында Алла Таалам бардык момун мусулман бир туугандарыбыздын кылган дуаларын кабыл кылган болсун. Орозо кармап жаткан инсандарыбыз болсо орозолору кабыл болсун демекчибиз. Алла Тааламдын буйругу менен биздин аракетибиз менен биз республикалык борбордук имам Саракси атындагы мечиттин имамы Дөөлөтбек Аманов мырзадан бир аз маек курганга аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, видеобузду аянат чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып, жана ошондой эле биздин каналга дагы катталыңыз. Мен Аманов Дөөлөтбек, ошол жерде имам Саракси борбордук мечитинде, республикалык борбордук мечитинде 5 имамдын бирөөсүмүн. Бул жерде негизинен 6 имам иштейт, муфти менен кошулуп. Муфти Максатбек Ажы Токтомушев баш имам, андан кийин ошо Акбарали уулу Абдулла деген зам имам, калгандарыбыз ошолорго жардамчы имам. Түркия тарабынан да бул эки мамлекеттин ортосундагы мечит болгондугуна байланыштуу башкаруу процесси 50% Түркияга тиешелүү, 50% Кыргызстанга тиешелүү болуп протокол түзүлүп, ошолго кол коюлган. Ошонун негизинде Түркия мамлекети бул жерге бир имам алып келген. Ал Мустафа Челик деп өзү хафыз, Кур'ан Керимди толук жаттаган, ал дагы илимдүү бала. Ошол жерде 5 имам күндө өчүрт кылып, кезек менен туруп иштейбиз. Ошол 5 имамдын бирөөсү Түркиядан келип иштеген Мустафа Челик деген агайыбыз. Ал дагы бул жерде илимдүү, биз менен кошо биргеликте биздин маданиятты үйрөнүп, биздин маданият менен биргеликте имамдык кылып, ошол жерде өзүнүн ишин аткарып жатат. Негизинен ошол 5 имам иштейт. Анан бул жума күндөрү бул мечиттин ичине адамдар 10.000 толот деп ошого эсептелип салынган. Негизинен жума күндөрдү толук келип атат десек жаңылышпайбыз, толук келип атат, ашыгы менен келип атат. Кудай буйруп дагы айт намаздары, башка намаздарды бул жерге окуп калса батпай калышы да мүмкүн, көбөйүп дагы кетиши мүмкүн. Сыртка чейин, жолго чейин чыгып кетиши да мүмкүн. Себеби жума күнү эле ошол 10.000 адам толуп жатат бул жерге. Биз да келип калатабыз. Толуп батпай калат. Ошол анан сырткы айван деп коебуз, ушу балкон жагы. Ал жакты видеодон дагы көрсөтсөк болсо керек. Ошол жерге дагы ал жерге эсептелген эмес. Ичиндеги эле биринчи, экинчи подвал. Ошол подвал менен кошулуп 10.000 адам. Ал жакты кошкондо дагы өзүнчө көбөйүп кетет. Негизинен ошол. Бул мечит ошол Түркияда Анкара деген борбор шаары бар, билесиздер. Ошол жерде чоң мечит бар. Ошол мечиттен окшошу кылып бир тарыхый эмгек кылып салайлы деп Түркия мамлекети бизге кыргыз элине белек катары салып берди бул мечитти. Бул Диянет фонду деген дүйнөдө чоң фонддордун бирөөсү. Түркия мамлекетинде расмий катталган жана Диянет деген ошо дин иштерин караган бир коом. Бирок мамлекеттик бир немеге ээ. Мисалы үчүн бир кандай бир министрлик сыяктуу болсо, ошол сыяктуу бир күчкө ээ ал жакта дагы. Ошол Диянет фонду бул жердин баары жок нерселерин каршылап, баары жок нерселерин өзү каражаттарын көтөрүп бүтүрүп берди. Демек, мамлекеттен бир дагы эч кандай бир каражат сурабай туруп. Каражат сурабай туруп. Диянетке акча кайсыл жактан келет? Диянетке бизге окшогон элдерден акча чогулат. Ошол жакта бир 4 жылдай окудук. 4 жылда окуп жүргөнүбүздө бул мечит кылынып аткан болчу. Ар бир жума намазга барганыбызда Африкада бир мечитте, чоң мечитти айтат эле, ошол Кыргызстандагы Бишкектеги деп именно белгилеп ушул мечитти айтат эле. Ушул мечиттерге жардам топтолсун дейт эле. 80 миллион, 76 миллионго жакын, 80 миллионго жакын калкы бар деп айтышат. Кээ-бир маалыматтарга караганда 76, кээ-бирлерге 80 миллион. Ошол калктын баары мечитке кирип жума намазда жок дегенде көпчүлүгү окушат. Ошолордун баары акча ташташат
Садака. жүрөктөн чыгарып, ал акча эч кимдин колундай жээлбей башка болбой, тууру адреске бара турган акчалар болуп эсептелинет. Ошончолук мындай түз жакшы иштегендигине байланыштуу көп жерге жардамдарды берип, бир эле Кыргызстанда эмес, көп жерде мечиттерди салып, жада калса Америкада да салган мечиттер бар, чоң мечиттер. Ошо Дианет фондунун. Дианет фонду. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги жогорку бир мечиттерди жана бир эле мечит менен кылбастан Куран курстарын, мектептерди салганга жетишип атышат. Дагы белгилей кетсек, бул жерде исламдын хадистердин негизинде ислам деген бир китеп которуп чыкты, 7 томду. Бул дагы Дианет фонду өзү каржылап бүтүрүп берди. Кыргызстанга ошол китептер бекер таркатылат, диний адамдарына албетте. Ал китептердин ичинде дагы аябай жакшы хадистерди тандалып жазылып алынып. Ар бир алынган хадистин дипноттору менен биргеликте кайсыл китептен алынган, кайсыл жерге жазылган, ошолордон бери биргеликте жазып, ушундай жакшы иш-чараларды өткөрүп жатты. Могу ушул мечитти куруу идеясы, алгачкы идеясы биз тараптан болду да, же Дианет фонду өздөрү келип сунуш кылышып, анан биз тарап макул болуп анан курулдубу? Негизи бул билесиздер 2-3 жерге салынат деген мындай план болуп аткан болгондо, бул жерде ошол биринчи салынган жерде саз болуп калыптыр, балото болуп калыптыр деп арабтар салбай койгондон кийин, бул өзү негизи Кыргызстан тарабынан көтөрүлгөн бир идея. Себеби биздин борбордук бир мечитибиз, чоң мечиттерибиз болгон эмес эле. Кичинекей болуп, эски борбордук мечитибизди билесиздер, шаардык борбордук мечитти. Киши батпай калгандыгына байланыштуу бизге чоң мечит керек болчу. Биздин мамлекеттен сатып алышты демек, жерди? Жерди мамлекеттен сатып алышты, элден сатып алышты. Элден сатып алып, бар жок нерсени өздөрү кылышты. Анан бир мыктыдыгын Кыргызстандан алып колдонушкан жок. Бар жок Түркия мамлекеттеринен алып келишти. Мурамур, көрүп турганыңыздарда, мурамурларды, ошол бүт барын усталарын да өздөрү алып келип алышты. Бул жерден жумушчуларды алды. Ошол шагыл, таш сыяктуу нерселерди гана ушул жерден алышты да. Калгандарын өздөрүнүн мамлекеттеринен алып келишти. Себеби билесиздер, Түркия мамлекеттерде акыркы 15-20 жылдын ичинде эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, товарларын өзүнүн чыгарган продукциясын аябай жакшы чыгарып жатат. Ошон үчүн барган жеринде өзүнүн продукциясын колдонуп атышат булар дагы. Ушул мечитке мына жогоруда айтып өттүк, 10 миңден ашык киши келип атат жума намазга депчи. Ушунчалык көп келип атканы албетте бизди кубандырат. Демек бул кыргыз, биздин ушул кыргызстандыктар, кыргыздын жаштары көбүнчө ушул иманга жакындап, бул нерсе аябай кубанычтуу нерсе. Бирок ошол жума намазда дагы бир кандайдыр бир кемчиликтер болуп калабы деген суроо туулат да. Баягы баары эле ушул жерде билим алып, ушу жума намазын өтүш боюнча мына баарын туура билип, ошол эле сүрөлөрдүн баарын үйрөнүп келип атышабы же жөн эле келип атышабы? Ушул боюнча эмне дей аласыз? Албетте 5 кол барабар эмес дегендей, ичинде кемчиликти болгон адамдар да бар, билип билбей келгендер да бар. Бирок ошолорду үйрөнүп, тактап келсе дагы жакшы болот. Бирок биз алардын жолун тосо албайбыз. Сен билип кел, же үйрөнүп кел, же башка кылып кел депчи. Өзүнүн шарты, жума намазын өтүлүшүнүн өзүнүн шарттары бар, кийинип келүү шарттары бар. Мисалы үчүн сүннөт дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Биз сүннөт дегенде Аллах Тааланын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткандай кийинүү. Ал кандай аврат жерлерибизди толугу менен жабышыбыз керек. Баш кийим боюнча? Баш кийим кийип келишибиз керек, мисалы үчүн. Бул азыр менин байкашымча жумада мисалы үчүн биз мына кече эле келдик. Мындайча айтканда почти жарымы көбүнчөсү жылаң баш деле келип атышат да. Демек баш кийим менен келүү абзел экен да. Баш кийим менен келген абзел, бирок баш кийим менен келбедиң деп туруп мечиттен чыгарып коюу туура эмес. Өзү билип. Бул секин акырындык менен боло турган нерсе болгондугуна байланыштуу. Бул нерсенин үстүнө көп басым жасоо. Себеби башка басым жасала турган нерселер бар. Мисалы үчүн кемчилдиктүү деп атабыз да. Мечитке келгенде элдин өздөрүнө кайрылат элем, буюмдарына сак болбосун, буюмдарын жанына койсун. Терезелерге коюп коюшат, койгон жерлеринен унутуп калышат да. Анан мечитке ар кандай адамдар келет да, уруулар келет, мисалы үчүн, кол туткактар келет. Ошолор буюмдарын алып койтат да,
мечиттин ошо администрациясынан сиздер таап бериңиздер келип бизди кичине оор абалга салып атат да. Ушундай учурлар болуп аткан Ушундай турбайбы? учурлар көп эле Көп болот. эле болуп атат Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып элге дагы өзүнө да кайрылып кетмекчимин. Бул мечитке бир эле бул мечитке эмес, ар бир мечитке барганда Алланын үйүнө келип атканда биз эч кимди сен уурусуң, сен туурусуң деп туруп тосуп же киргизип кое албайбыз. Алланын үйүнө каалаган адам келет, каалагандай намазын окуп чыгат. Ушул боюнча как теманы айтып калдыңыз, мен ушурдан пайдаланып сурап кетейин. Ошол эле коопсуздук маселеси. Мисалы үчүн жума намазга ушунча көптөгөн киши келип атат. Мисалы үчүн ошону мындай кирип атканда ар бир адам текшерип кирген жок да. Балким жанагындай бир коркунучтуу бир кылмышкерлер кирип кандайдыр бир жардырууларды кылып ийсе, андай ушулардан коопсуздук маселеси боюнча кандай болот дейм да. Коопсуздук маселеси каралган деле жок. Эми бул биздин мамлекеттик УКМК деп улуттук коопсуздук кызматыбыз барго. Бул мамлекеттин ичине кирип атканда ошол чек арадан өтүп атканда алар текшерип коет. Албетте бул жерде бир андай болушу мүмкүн эмес. Кооптуу маселе болот деп ойлобойм. Тынч эле мамлекетпиз. Башка мамлекеттерде бул кооптуу. Ошол эле Турцияны алып келе турган болсо, Кооптуу. Араб мамлекеттерин ала турган болсок, көрүп атабыз, телевизордон деле, медиадан деле көрүп атабыз. Аябай коркунучтуу абалдар жаралып атат. Мечитке жардыргандар болуп атат. Келип атып кетип атышат. Жаңы Зеландия дегенди көрдүңүздө, Жаңы Зеландияда дагы канчалаган адамдарды атып кетти, бир эле адам. Бизде андай болбойт деген ишеничтебиз. Себеби биздин улуттук коопсуздук кызматыбыз жакшы эле иштесе керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Эми ушул эле баягы Рамазан айы болуп атат, азыр мынакей орозо кармап жатабыз. Ушул орозо боюнча дагы бир аз баягы бир элдерге бир кеңешиңизди берип кетсеңиз. Мисалы үчүн ошол эле ооз бекитүү, ооз ачуу, кандай тамактарды ичсе болот, мындай орозо жеңил өтүш үчүн негизи эле кайсы орозонун кандай пайдасы бар? Орозо боюнча бир мындай жалпы элибизге бир сабак катары бир көп баардыгын эле баягы биле беришпейт болуш керек да. Өзүңүздүн бир кеңешиңизди берип кетсеңиз. Жакшы суроо, аябай туура, абдан сонун берилди. Айтып кетким келип аткан болчу өзүм да, орозо айында ушул нерселерди айтып кетишибиз керек деп. Кур'ан-ы Каримде Астагфиру билlah шундай деп атат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияма кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Бунун мааниси эмне? Бунун мааниси: эй ыйман келтиргендер, эй Аллага ишенген адамдар. Бул жерде ошо Аллага ишенип пайгамбарыбызды пайгамбар экенин тастыган мусулмандар жөнүндө сөз болуп атат. Ошондой адамдарга айтып атат: силерге орозо парз кылынды. Кимдер сыяктуу дейт? Силерден мурунку өткөн үммөттөр сыяктуу силерге дагы орозо парз кылынды. Демек, бул бизден мурунку болуп келген бир жөрөлгө десек дагы жаңылбайбыз. Диндин бир жөрөлгөсү десек дагы жаңылбайбыз. Орусча тил менен айтканда традиция деп коет го. Ошондой бир Аллах Таала бизди адамзатты дүйнөгө жараткандан бери келаткан бир Аллага болгон сыйынуун, ибадатты билдирген биздин бир жөрөлгөбүз десек да жаңылбайбыз. Бул жөрөлгө эмнелерде? Бул жөрөлгөдө орозо деген бизге инсаниятка берилген, инсанга берилген эң чоң улуу бир сонун сыйлык десек жаңылбайбыз. Эмне себептен? Бизге оор жүк жүктөгөн жок, оор туз жүктөгөн жок ташы деп. Ошол орозо айында арам иштерден өзүңдү тыйып, орозо тут, орозону карма деп айтат. Силерге дагы парз кылынды, орозону кармагыла деп айтат. Күчү жеткендер албетте. Орозонун кандай сооптору, кандай пайдалары бар? Алла Тааланын берген сообун бере албайт. Аларга биз 100 миллион, 200 миллион доллар берейли, болгон дүйнөбүздү берейли, бизге сооп бере албайт. Биз эртең менен ооз жаап, кечке мал шам мезгилинде, күн батар мезгилинде ооз ачканда ушул сооптурга ээ болуп атабыз. Аллах Таала бизге ал дүйнөдө акыретиңер абат болот деп бизге кепилдик берип атат. Ла юхлифул миат дейт. Аллах Таала берген сөзүнөн эч качан кайтпайт. Бизге ушундай кепилдик сөзү болсо, ал кепилдигин сөзсүз аткарат. Сиз айта турган нерселерге келе турган болсок,
оор тамак жебешибиз керек. Кечке ач жүргөндөн кийин оор тамак жегенинизде ашказаныңыз аны сиңирүүдө кыйналат. Бул медициналык тармактарда да иштеп жүргөндөр аябай жакшы түшүндүрүп берсе керек. Ошолор менен бирге кеңешип мындай неме кыла турган болсок, жооп бере турган болсок, оор тамактарды сразу жесек, биздин ашказаныбызга оор келип калат дагы. Ал орозонун бир пайдасы болбой калышы мүмкүн биздин өзүбүздүн ден соолукка. Бизде азыр көбүнчө мына ифтар деп орозого оз ачканга чакырышат. Анан сөзсүз түрдө кыргыздарда аябай жакшы тамактар менен сыйлашат. Анан баягы оз ачып туруп эле дароо эле ошол жегенге туура келип атпайбы, мисалы үчүнчү. Чоң күчтүү тамактар жасап, беш бармак жасашат. Демек ошону мындай бир аз кое туруп жеш керек го деймин да. Ошону бир аз кое туруп жеш керек, же болбосо сарылыкка жакын жеш керек. Ошондой болсо мындай жакшы болот да. Себеби адамдын ачка жүрүп туруп ошол ачкалыкка үйрөнүп калды ашказанчы. Ичиндеги жаман баягындай топтолуп калган кислоталар бар. Жаман топтолуп калган мусорлор бар, ашказандын ичиндеги мусорлор. Ошол мусорлорду ачка жүргөнүбүздө баягы кислоталар жеп түгөтөт. Ошол мусорлор дагы топтолуп калбаш үчүн биз тамакты азыраак жешибиз керек. Оз ачкандан кийин. Кайра оз бекиткенде деле демек жеңил тамактар менен. Жеңил тамактар менен бекитип, ошол кийин өзүбүздүн тойгонубузду биле тургандай кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы көбүнчө ушул сөздү өзүнүн осуяттарында ушул сөздүн айтып кеткен. Ашказаныңардан 3/1 бош таштап койгула депчи. Бул медициналык жактан дагы аныкталып, бүгүн илимий жактан да негизинде чечмеленип, бизге мындай башка бир тармактан да чечмеленип туура экендигин тастыкталып атат да. Бир дин эле Пайгамбарыбыз сүйлөдү деле деп туруп эле кылбай коюшубуз неме болбойт. Башка тармактан да биз ишенбей кое турган болсок, башка тармактан да изилдеп көрсөк жаңылышпайбыз. Өзүбүздүн ыйманыбыздын күчөшүнө себеп болот негизинен булар. Дагы сурообуз ошол садака боюнча. Садака фитр берүү боюнча. Садака фитр берүү боюнча өзүнүн негизи ар бир адам садака фитрин чыгарардан мурун бир өзү ошол жерде оор абалда жаткан, оор абалда кыйналып жүргөн адамдарга орозо фитрин чыгарып садакасын берсе жакшыраак болот. Пайгамбарыбыздын методу биринчи жакындарыбыздан башташыбыз керек. Ал пайгамбарыбыз да жакындарын топтоп ислам динин жайганга аракет кылып атпайбы? Демек биринчи жакындарына жардам бериш керек. Жакындарыбызга жардам бериш керек. Жакындарыбыз кимдер мисалы үчүн? Жакындарыбыз жакшы болуп атса, кошунабыз болушу мүмкүн, жакын чөйрөдөгүбүз. Дос чарларыбыз болушу мүмкүн. Дос чарларыбыз да кыйналып жүргөн адамдар сөзсүз болот. Бир туугандарыбыз болсо деле өзүбүздүн. Бир туугандарыбыз болсо деле ошолорго биринчи садака садака. Бирок алар бир туугандарыбызды карашыбыз биздин милдет. Ал биздин милдет, бир туугандарыбызды караш биздин милдет болгондугуна байланыштуу, бирок аларга да беришибиз керек. Аларга садака бере турганчалык эмес, жардам берип садака берилбей турган абалга алып келишибиз керек. Садака берилбей турган абалга алып келишибиз керек дагы жаныбыздагы чөйрөбүздөгү адамдарга жардам берип, өзүбүз таанып билген. Мисалы үчүн көчөдө мына жакшы айтып калдыңыз, көчөгө мына жерге мечитке садака сурап келишет адамдар. Биз алардын ким экенин билбейбиз. Может өтө бай адамдар бар экен. Кээ-бирки адамдар ошондой экен да, буну бизнес кылып алышыптыр. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да буну билгендиги үчүн же жакындарыңан башта дейт. Башка нерсе, башка бир философиялык бир хикматы болгондугу үчүнбү жакындарыңардан баштагыла, жакын чөйрө, тааныштарыңардан баштагыла деген. Зекет 5 парздын бири. Бул жерде неме жок, садака жок. Садака жок. Садака бул жөн эле жардам болуп калса жардам берүү. Бирок зекетке келип калат. Зекет бул милдеттүү түрдө бериш керек. Милдеттүү түрдө беришиңиз керек. Белгилүү бир өлчөмдөрү бар. Алтынга 80 грамм алтындан өткөндөн кийин байлыгыңыз, анын үстүнөн 1 жыл өткөндөн кийин ошол 80 грамм алтындын эмесин чыгарышыңыз керек деген. Сөзсүз түрдө мечитке алып келип бериш керек зекет. Жок, андай эмес, бул дагы жакындарыңыздан башталат. Жакындарыңыздан. Демек мечитке алып келүү сөзсүз түрдө эмес турбайбы? Сөзсүз түрдө эмес. Сөзсүз түрдө эмес. Зекетти деле өзүңдүн жакын бир туугандарыңа берип койсо болот да? Негизи ошондой. Негизи ошол жакын бир туугандар азыр өзүбүз айтып атпайбы? Биз жакын бир туугандарыбыз жакшы билбей атабыз кимдин кажакыр жашап атканын. Сиздер жакшы билесиздер деп туруп мечитке алып келгени ошондон. Мечитте мисалы үчүн зекеттен чогулган акчалар демек кайра эле ошол албетте ошол колунда жок үй бүлөлөргө
Буну ошолорго берилет. Буну дагы белгилүү бир справкаларды алып келүү керек. Мисалы үчүн бир адам жөн эле келип туруп мага жардам керек десе, ага бере албайбыз. Себеби чындап сос адистер бар. Сос адистер бул чындап жардам берилгенге муктаж деген справка жазып берет. Ошо справкасын алып келсе, албетте жардам беребиз. Жардам берилет. Ар бир мечиттен берилиш керек. Ушул жума намазда көптөгөн баягы 10 миңдеген киши келип атат. Анан мен ушу бир суроо пайда болот. Жума намаз баягы 2 рекет парз бүткөндөн кийин, андан кийинки 4 рекет сүннөт намаз кээ бирлери ошол намаз бүткөнчөк деле баягы чыгып кетип калышат да, топурап анча намаз окуп аткандарга кээ бирлер тоскоолдук да кылат, ушундай бир ыңгайсыздыктар жаралат. Ушул нерсе боюнча сиз кандай айта аласыз? Ушул нерсе туурабы же туура эмеспи? Мисалы үчүн белгилүү бир иштериңиз болсо, фарз бүткөндөн кийин чыгып кетсеңиз болот. Сүннөттү кийин окуп каласыз же башка кыласыз, кийин дуа кылып аласыз. Бул иши өтө зарыл болгон адамдар үчүн да. Андан кийин эгер иши жок жөн эле чыгып кете турган болсо, ал кандай десем, ишти кылып бүтүп акчасын албай койгон сыяктуу болуп калат да. Дуа кылып намаз окудуңуз. Намаз окугандан кийин жакшы дуа кылып, Кудайдан бир кечиримиңизди сурап, мындай бир жеңилдеп чыксаңыз, дуа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, момундардын эң күчтүү куралы бул дуа. Дуа кылып көп нерсебизди чечебиз, дуа кылсак чечебиз. Кээ биркилер айтышат, дем салдырып келиш, дем салдырабыз, мындай кылабыз, мындай кылабыз. Биринчи сиз өзүңүзгө жакшы дуа кылыңыз. Намаз окуңуз. Дем салдырышка кажет калбайт. Мисалы үчүн ошол эле араб мамлекеттерине барып окудум. Ал жакта бир дем салдырган адамды көрбөдүм. Түркия мамлекетинде окудум, дем салдырган адамды көрбөдүм. Демек, өзүң дуа окусаң, дем салдырган күчкө барабар экен да. Андан дагы өтүп. Андан өтүп кетет экен деп эле. Ошон үчүн мечитте калып, дуа кылып чыгуу бул аябай эң маанилүү нерсе да. Ушул айтканым ишти кылып бүтүп, тердеп кыйналып ишти кылып бүткөндөн кийин акчаны албай чыгып кеткенмен барабар болуп кеткен да. Ошондой сыяктуу болуп калат да. Бирок негизи ошол баягы 2 рекет парз намаз бүткөндөн кийин ишиң мындай шашылышын чыгып калса, чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Албетте Алла Таалам бизге кулдарын кыйнагысы келген эмес. Ар бир нерсеге мындай ачык, мындай жол көрсөтүп, ошол жол менен чыкканга аракет кылган. Айрыкча биздин маскабыз да ошондой мындай башка жолдорду издеп, адамдардын оңойчулугуна карап динди жашатканга аракет кылган. Ифтар болуп атат. Ифтар боюнча 1000 адамга аштырып атат. Кээ өзүнүн каражатына карап аштырып атышат. Кээ өзүм тамак коем, тамак алып келем деген мындай сырттан бир нерселерди алып келем дегендер өздөрү акча кошуп, өздөрү алып келип атат. Бирок негизги эсептен 100 000 сом акча менен ушул жерге ифтар өткөрүп атат 1000 адамга. 1000 адамга же болбосо 800 адамга расчет алынып, ошол эсеп алынып кылып атышат. Жакшы. Бул жакшы жөрөлгө да. Жакшы жөрөлгө негизи. Мен угуп атам, кээ бир адамдар келип туруп мечиттерге келип туруп бир ай толугу менен өзүм аштырам дегенде, бирок бул нерсеге көбүнчө мечит тарабынан баш тартышат экен да. Андай туура эмес экен да. Ар бир күнү ар башка адам аштырыш керек экен болсо. Же бир эле адам бир ай бою деле аштыра берсе болобу? Бир адам негизи бир ай бою деле аштырса болот. Болот, болот. Эгер каражаты баягы жетиш. Ошончолук соопту көбүрөөк алат экен да. Ошончолук соопту көбүрөөк алат. Бирок башкалар дагы соопту алсын дей турган болсо, мечиттин имамдары же мечитте иштеген адамдар башка дагы адамдар соопту алсын дей турган болсо, баягы ошол кишини сизге бир күнгө эле бөлүп беребиз, калганын башкаларга бөлүп беребиз деген дагы болот. Ошондо эгер адам өзү орозо кармабаса, бирок ушул чакырып келип канча бир адамды чакырып оозун аштырса, ошо орозо кармаганчалык соопко барабар деген нерсе да туура, Албетте, пайгамбарыбыздын сөздөрү, осуяттары бар бул жөнүндө бизге аябай катуу эскертип, катуу үммөттөрүнө катуу эскерткен, сахабаларына катуу эскерткен. Сиздер жада калса дейт, кээ бирки кедей болгон сахабаларыбыз дагы не кылган, пайгамбарыбызга суроо берип кыйналышканда, биз ооз аштырганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, эмне себептен алар ооз аштырса ушунчалык көп соопту алып кете береби дешкенде, жок. Сен бир курма менен дагы аштырсаң, бир сүт менен дагы, бир суу менен дагы ооз аштырсаң, ошол соопко ээ болосуң дейт да. Азыр жакшы жөрөлгө чыгып атат. Мисалы үчүн светофордо ошол ооз ачарда туруп калган балдарга
машина минип кетип аткан немелерге суу таркатып берип атат. Бул жакшы жүрүлгөн, мисалы үчүн. Суу таркатып берип атат. Ичиндеги адамдар неме боло турган болсо, жанына 1-2-3 курманы кошуп коюп атат. Ошо оз ачуу алсын. Машинада баягы жетишпей калган. Светофор турган жакшы жүрүлгөн. Жакшы. Пайгамбарыбыздын айткан сөзүнө мындай мутабык туура келген бир жүрүлгөнү кылат. Эмне себептен ушу курма деп эметилип калган? Курмадан башка деле баягы фрукту жер жемиштер көп го. Бул ушу курма баягы арабтарда көбүрөөк эме болгон үчүн эмеспи? Албетте. Ошол жакта өсөт. Албетте, ошол жакта башка жер жемиштер да өскөн. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мезгилинде курмадан башка эч нерсе болгон эмес негизи. Тамактар дагы көп болгон эмес. Себеби эл жакыр жашаган ошол мезгилде суу, курма болгон. Ошолго байланыштуу курма менен суу менен озаштырышкан. Ошол баягы жүрөгү азапка чейин уланып келатыптыр да. Ооба. Бирок курманын дагы негизинен, именно курма болушунун негизинен дагы курманын өзүнө дагы көп пайдалар бар оз ачканда. Өз пайдалуу болгондугу үчүн дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйрук берген. Ушул менен озаштыргыла деп. Бул ушунчалык чоң мечит мындай канча деген расходдор кетет? Мисалы үчүн көп эле акча кетсе керек ушул жерде, мисалы үчүн эң эле жөнөкөй светтин акчасы, суунун акчасы дегендейчи. Канча персонал адам иштейт биякта? Албетте, бул жерде ушул 5 имамдан сырткары 5 имам менен биргеликте 17 персонал иштейт. Сырткарда ошол бактарды караган, бакчаны караган, андан кийин могу ичкеридеги тазалыкты караган, туалеттин өзүнүн тазалыгын, даараткананын өзүнүн тазалыгын караган балдар иштешет. Алар дагы айлык алышат. Сөзсүз түрдө айлык алышат. Бул жерден 12 миң сомдон айлык алышат. Мечиттин айлык расходу бар жогу эсептей турган болсок $5,000 айына расход болот. 5,000 бир айда эле? Бир айда. Бул теплый полу кошулганда кышындасы $10,000 чыккан учурлар дагы болуп калат. Себеби ысытуу системасы жогору болгондугуна байланыштуу. Айбандай эме болот экен да, ушунчалык жетет экен да бир айда эле. Бир айда ошондой расход. Азыр бул баягы топтолгон садака акчалары бул мечиттин өзүнүн немесин жаба албайт. Эки өзүнүн расходун өзү жаба албайт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим бир мечит, протокол менен түзүлгөн бир мечит болгондугуна байланыштуу жарым расходун Турция төлөп берет. Түркия элчилиги төлөп берет. Ошол себептен бир аз алдыга жылып мындай өзүн түзөп кеткичейин. Жакында эле ушул жергиликтүү спонсорлордун колдоосу менен ушул бакча тургузулду. Бакчанын өзүнүн тургузулганына ушул сырттан азыр тартсаңыздар да болсо керек $30,000 акча кетти ал жака. Бакчанын өзүнө эле. Ар бир арчаны $500 сатып алып кеп берди ошол спонсор агаларыбыз. Атайын чымдарды коюшту. Чым. Ошол чымдарды дагы карап, ал жерде дагы бир адам иштейт. Ошол бир адам карап неме кылып турат, тегиздеп турат. Сиздер 5 имам ар бир жума намазда алмак баягы кезек менен өткөрүп турасыздар да жума намазды. Жума намазга баарыбыз келебиз. Ол күнү өчүрүп болбойт. Өчүрүп болбойт. Баарыбыз келебиз. Себеби эл көп болгондо жумуш дагы оор болуп калат да. Ошо баш имам муфтий Масатбек Ажы Токтомушев өзү чыгат. Өзү чыгат, өзү болбой калса аркасынан Абдулла Акбар Алуу Абдулла Кары экөөбүз чыгат. Ал ошол эл намазга. Фарз намаз. Фарз намазын окутуп, ошол жерде вааз, насаат сыяктуу сөздөрүн айтып, ошол муфтийнин ролун аткарат. Колонка системалары бар, үндү катуу чыгаруу системалары. Ал өзү ушул аппараттын өзү эле $5,000 алып келинген деп айтышат. Лыйда дагы ушунун чоңдору бар. Тепкичтин түбүндө. Бул аппаратыбыз ошол үн чыгаруу полный системасын бардык система менен биргеликте бул дагы ичине кирип кетет. Микрофон полный системалары $30,000 түздү деп айтышты. Бардык системалар. Ошондо жалпы жонунан бир үн чыгаруу системасына эле $35,000 кетиптир. Ошондой сыяктуу акча кеткен. Бирок албетте сапаты аябай жакшы да, ушунчалык ар бир жерден үн чыгарып подвал теги көчөгө чейин канча жер. Албетте ошол сапаттуу кылайлы деп ушундай кымбат жакшы сапаттууларын өздөрү алып келишти, өздөрүнүн мамлекетине.
أشهد